жылы участкаға 8-ге 8 кылып берген 16 метр кылып. Мага тартып, мен документимем бар, кызыл китебим бар, ескisi жаңысыям бар. Ады келип алты 13 метр кылып киргизип отасыңар. Жол берип коелу. Мен билишимче жол берип коелу. Ооба. Бул жерде урматтуу туугандар, мен түшүнүктүүрөөк болуш үчүн башынан баштап түшүндүрүп берейин. Мында толуктап айтып. Себеби башына этегине баары суроо берилип калат. Бүгүн чогулуп жыйынга өткөрүп атканда мына адистер келишти. Жергиликтүү бюджетте 26 маселеде биз карай алабыз. 26 маселенин ичинде биз акча сарпташ үчүн биздин баланстагы жер болуш керек. Айыл өкмөттүн балансында жер болуш керек. Биз айтып аткан Калботоев Токтоназар көчөсү биздин баланстагы жол эмес, тилекке каршы. Ички жолдар айыл өкмөттүн балансында. Бул мамлекеттик маанидеги транспорт жана коммуникациялар министринин астында турган департамент бар. Айылда ДДХ деген департамент бар. Жолдун ээси ДДХ. Алардын балансында жол. Биз эми бирок эл бизге жашаган үчүн, элдин кайрылуусу болгон үчүн, ошол жерден балдар баса албай атат деген сөз болгон үчүн анан тротуар салуу табыштама болгон. Тротуарды жергиликтүү бюджеттен кыла албайт экенбиз, себеби акча жок. Ошон үчүн муну айтып аткан стимул грантка жазылган. Стимул грант деген ушундай фонд бар, жалпак тил менен айтканда. Акча бул каражатын бөлүп берет. Ошого проект жасалып кошулган. Транспорт министринин балансында турган жол. Эми жолду айтып атат, кыскартып койбой белеңер, не азыр келдиңер, не мурун айтып койбодуңар эле, не биз үй салып атканда келбедиңер эле деп айтып атат. Туура айтып атат. Эч кабилет жок, тупа туура айтып атат. Бул мурун көтөрүлүш керек эле. Мурун айтылыш керек эле. Мурун айтылбаган үчүн, ушулар куруп алган үчүн тийиштүү адамдар камалыш керек, жоопкерчиликке тартылыш керек. Менин позициям дагы ушундай. Мен дагы айтып атам, ким жабыркап калса, кимдин кызыл китеби болсо, укугу болсо, тебеленбеш керек болот. Ташиев деле, Садыр Жапаров деле айтат, эч ким кызыл китеби бар, үйү барбы, мындай жапа чекпеш керек болот. Биз деле ушул позициядабыз. Эми жолду 8 метр деп туруп, 13 метр деп неге азыр өзгөртүп койдуңар деп атасыз? Кыргызстан мамлекеттик болуп түзүлүп атканда ДДХны бекер айтпадым. Кыргызстан боюнча 4 категорияга бөлүнөт экен. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Эң акыркы категория 4-чү экен. Анын эни бар экен өлчөмү. Ортосунан 13 метр деген дептин өкүлү. 13 метр деп уларга кат берди. Бул Кыргызстан боюнча. Ал биздин баланста болгондо эми өзгөртүп коет элек. Шартка байланыштуу, элдин суранычы менен биз өзгөртө албайбыз. Ал бизге кирбейт, ал биздин күчүбүз жетпейт. Ал качан болду эле? Ал 91-жылы мурун эле ошондой болуп кала албаган 4-чү категория, 4 категория. Аны биз чындыкты айтыш керек. Азыр силерди алдап келип эртең 10го түшүрүп коебуз, 8ге түшүрүп коебуз деп биздин күчүбүз жетпейт ачык. Бул чындык. Эми проект жазылды, эми ушул жерден силер менен сүйлөшөлү деп атабыз. Мына жүйөсүн айтып атат, эл жапа чекпесин деп атабыз, туурабы? Бизде кырдаал кандай? Каналга чейин эки жактан тротуардын эски местасы бар экен. Туурабы? Баарыбыз билебиз, бар экен. Мына ушул жерден мечиттен кетип атканда дагы билишет, аксакалдар патасын берген. Ошондо айткан, урматтуу туугандар, эл менен жолукканда эми айткан, Кудайдай эми айткан. Транспорт министрлигине барам, министрдин өзү менен жолуктум. Ушул жол Шайдан Абдраимов деп аталышы. Кызылдан башталат дагы Шайда эмеге чейин, көпүрөгө чейин. Ал айылга карап бөлүнбөйт экен да, алардын статусу ошондой экен, 13 метр экен. Ушул жолду асфальттап бериңиз деп суранабыз деп кирсек, ушул жерде эми айтышты, каналдын үстүндө проблема бар деп айтып экен. Молдобуз айтты, ушундай эл жапа чегип калат деди. Хорошо дедик, орток пикир табайын деп туруп биз муну проектини эл жапа чекпесин деп жасадык. Кандай кылып? Каналдын муну ДКнын үстүнөн баштап каналга чейин тротуардын дээрлик местасы бар. Дээрлик мурунку местасы бар. Чуть-чуть илешкендери бар. Столба же чынар терек же кимдир бирөөнүн забору чуть-чуть илешип калышы мүмкүн. Атак местасы бар. Бирок бул силерди жанагы элде ар кандай маалымат жолдот да, туура эмес маалымат сиз айтып атпайсыз, 8 метр, 10 метр, 13 метр деп. Бул аны өзгөртпөйт. 13 метрди булар айтып атат деп, эртеби кечпи биз 13 метрди алабыз деп атат. Биз депутаттар айтып атабыз, талап кылып кат жөнөтөбүз, элди ыйлатпагыла. 13 метр деп пока айтпагыла деп атабыз. Пока силерге мына инвестицияны алып келдик, тротуардын местасы бар. Тротуардын местасын эл берсин деп атабыз. Калган ошондо жанагы жерге батат.
тротуар менен латап батса болду азыр. Пока ошого эле акчабыз бар да. Башка акчабыз жок. А калган жерди көптөндүрүү деген түшүнүк бар да. Арча эгиш керек, чөй эгиш керек. Ошондо силердин үйүңөргө киришке туура келип калат. Пока аны биз кылбайбыз. Пока ага кыла турган акча каражат деле жок туугандар. Ошон үчүн силер чочубашыңар керек, коркпошуңар керек. Эгер кимдин үйү бузула турган болсо, биз силер менен кошо сотко чейин барабыз. Силердин укугуңар ал. Биз деле ушинтебиз. Ошондуктан силерден суранабыз. Каналдын үстү жагы тротуардын местасы да жок. Бирок талап жанагыдай эле 4-категория. Ошон үчүн силерди ыйлабасын деп алдын ала эскертүү айтып коелу да, биз эмби депутат болуп келдик да. 1 жылда болду элек. Ошон үчүн силерге келип айтып атабыз, туугандар, кырдаал ушундай экен. Каналдын үстүнө өткөн жокпуз. Каналдын ылдый жагына кылып атабыз. Каналдын үстү орток пикир табып, сотко беребизби? Укугубузду коргошубуз керек. Бирок учуру келгенде. Бул жерде азыр эмерде аксакалдар бар, мына иштеп жүргөн баары. Бир бата дубаңарды берсеңер, мына астыңардан өттүк, каналдан проекти көрүнүп турат. Атайын өзүнүн ордуна чыйдырдык. 1-2 забор илешип калса, жанагы магазин астында мындай чабырлар тосуптур. Ошол нерселер илешип калып, же заборлор илешип кала турган болсо проектке. Ошолар силер пата берсеңер, ошоларды алып берсин. Мындан чыкты, өкмөт баары кылам деген кылды. Мындан чыкты, нема кылабыз? Буга болуптур. Кандай болсо хамчы, эл көнөт. Ыйлап, карапайым калып, бебечерек өзүнүн жашын сорлоп аны бузасыңар, алып турганчы. Көріп жатқан шаһарларды қандай қызыл кітебіңдер азыр екпіл болып қалды. Мақұл болу эле бұлармен мақұлдаштырып тротуардың көчө түшүрүш керек. Жоқ, татайтыптан мына баяқтар айтып жатам. Ошон үчүн şu балдарынан иштери өтсүн, балдар башка болот. Келбей калган адамдар дагы бар да, ошолорго видео кайрылуу жетип калсын. Мына аксакалдарыбыз менен азыр бир пикирге келип калдык окшойт. Баарыбыз эле түшүнөбүз. Эми азыр ниет кылабыз, тилек кылабыз. Биздин чыйдырган боюнча кимдин мына үйү бузулбаганга аракет кылдык биз. Жапа чекпесин деп. Азыр мына проекттен турган могул жерден ДК болсо, кызылдан башталган жер, ДКнын үстүнөн жогору Шыдыр тарапка кетип атканда оң жагынан башталат дагы тротуар эски ордуна чыйдырган аракет кылдык. Эми эртең айыл башы аткаруу бийлиги атайын метрин алып, башкасын алып, аспаптары менен келет дагы ушул жерди ишин баштайт. Алар силерден пата сурап атат, ушул эртең эл тоскоолдук кылбайбы экен, биз баштай берели. Ошондо сиздер анча-мынча илешип калган забор болобу, крыша болобу, курулушуңар болобу, ушул жерди бузуп, түшүнүшү менен мамиле кылып, ушул келген акчаны үнөмдөп иштетип калайлы. Ошого сиздер макулсуздарбы? Ошого бир бата дуа кылайлы дагы, эртең айыл башы келип, өлчөп, подрядчик компанияны аныктап, келип ишин баштасын. Анча-мынча нерсени снос иштерин айыл өкмөт кылып бериш керек. Ошого айыл башы келет дагы, чыйып кеткен жерлер болсо, чыйып, метрлеп айтып берет, бузуп бериңиздер, сиздерден суранчы. Ажыга жалпы элдин атынан сүйлөйт кетпей жатып. Ойлонуп атам мен дагы. Сен бир дуа кылыңар. Бүтүп кетсин. Чочтубай деңиз. Чыдайбыз. Мен мына өзүбүздүн балдар аракет кылып проект түзүп, буларды алар колдоп ишке ашып атыптыр. Эми эл наразы болбосун. Бул өкмөтчүлүк экен, булардын колунан келбейт экен. О мен транзит экен аны. Эми силерге ишиңерге ийгилик, десолуңар чың болсун. Дайым элдин астында кызмат кылып жүрөбүзбү, Алла таала насип кылсын. Şu ne tilesеңер, Алла таала тилегеңерди берсин. Амин. Ал элде да биримдикте жүрүш насип.